Бұл арада Қырғызстан қайрымдылық қылу бойынша дүйнөдөгү беришин деп табылган 20 өлкөнүн катарына кирди. Британиянын дүйнөгө белгилүү фондунун жыл сайын аныктоочу рейтингинде биздин өлкө 18-чи орунду ээледи. Фонддун маалыматына алайык, 2014 жылы 83-чү орунда турган Кыргызстан 65 сапты артка таштап, көрсөткүч тарыхында абдан чоң секирик жасады. Март өлкөлөрдүн сапашында Мьянма, АКШ, Австралия сыяктуу ири мамлекеттер турса, рейтингке ылайык кайрымдуулук кылуу деңгээли төмөн болгон Бурунди 145-чи орунда турат. Теманын уландысы Альбина Сулайманованын репортажында. Кайрымдуулук кылуу илгертеден эле кыргыздын канында бар. Маселен, жакын тууганы же таанышы кыйынчылыкка туш болсо, кыргыз эли эч качан кайдыгер караган эмес. Өзү кыйналып турса дагы колунда бар мүлкүн муктаж болгон адам менен тең бөлүшүүгө далалат жасап келген. Адистердин белгилөөсүндө биздин бул кадамыбыз баалуулук катары эсептелет. Мындан улам дүйнөлүк фонддун иликтөөсү жөн жерден чыга алган жок. Март өлкөлөрдүн алдыңкы сабында орун алуубузга жарандык коомдун салымы чоң дешет эксперттер. Жөнөкөй эле мисал келтире турган болсок, бейтааныш адамдын дарек сурап кайрылган өтүнүчүн четке каккан учурлар Кыргызстанда дээрлик жокко эсе. Белгилей кетсек, Кыргызстан Борбор Азия боюнча март өлкөлөр тизмесине кирген жалгыз өлкө. Эми ушул потенциалды менин оюм боюнча өкмөт дагы колдонуш керек. Анткени бизде мамлекеттик орган өкмөт тилекке каршы көп нерсеге колу жетпей атпайбы? Демек биз эгер ушул социалдык баягы баалуулуктарды мобилизация кылсак, Кыргызстанда социалдык проблемалардын бир тобун эле жарандар өзү эле өкмөттөн күтпөстөн чечип кое турганынын бир аныктамасы да. Кайрымдуулук кылуу боюнча Кыргызстандын жетишкен ийгилигин адистер орозо айы менен да байланыштырат. Маселен, орозодо мал жандыгын курмандыкка чалуу менен садака тараткандар жыл сайын арбып жатат. Мындай жөрөлгөлөр коомдо үлгү катары кабылданып, кайрымдуулуктун дагы бир мисалы болууда дешет талдоочулар. Мындан тышкары ден соолугуна жапа чеккен жарандар же болбосо баалуу буюм тайымын жоготкондор деле социалдык тармактар аркылуу элден жардам сураган көрүнүштөр аз эмес. Муктаждыкты орундатууга ашыккандардын четтен чыгаарын угуп көрүп эле жүрөбүз. Ошондой мисалдардын бирине токтоло турган болсок, 1 жыл мурун Ордокаладагы бир үй бүлө чоң кырсыкка учураган. Тагыраак айтканда, Эльвира Үмүтбаеванын үйүндө өрт чыгып, өзү менен 3 жашар кызы кошо күйүп кеткен. Артында калган 2 баласы кошуна колоңдун үйүндө баш калкалап жүргөн кезде курулуш компаниянын өкүлдөрү баш паник салып берген. Дизелден окуп, көрүп, угуп, ошонун негизинде издеп бардык өзүбүз. Бизге бирөө жарым айткан жок. Өзүбүз барып, ал акыбалын сураганча абал менен таанышып, ошонун негизинде чындыгында үйгө муктаж экендигин көрүп, 1 айдан ичинде 3 бөлмөлүү ошол үйдү курап түзөп, ичине киргизип, буюрса азыркы күндө жашашып атат. Ошол эле учурда кайрымдуулук кылганын жар салбагандар канча. Алардын айрымдары мунун себебин жакшылыкты. Сооп иштерди кээ бирлер башка жакка бурмалай салып, анын кесепетин тартып калбайлы деп кооптонушат. Ал эми ачыкка чыгаргандардын кээси колунда барларды берешендикке үйрөтүү максатын көздөйт. Серепчилер кайрымдуулук кылган фонддорго мамлекет моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүү керектигин айтат. Ушундай жол менен кете берсек, Кыргызстанда социалдык теңсиздик жоюлуп, эл жакырчылыктан өз алдынча эле арылууга мүмкүнчүлүк чоң дешет талдоочулар. Альбина Сулайманова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.